Sport oyunlarının olimpiadalык түрүнө кирген стол үстүндө ойнолучу теннис боюнча Жалал-Абад облусунун быйылкы жылдагы биринчилиги кыргыз спортунун 100 жылдыгына арналып, облустун ар кайсы район шаарларынан келген 80 катышуучу жаш курактарына карап 4 категорияга бөлүнүшүп мелдешти. Кичи ракетка чеберлеринин Жалал-Абад облустук чемпионатын өткөзүүгө жакындан жардам бергендер облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жетекчилиги болду. Мелдеш алдынан стол теннисин өнүктүрүүгө өз салымдарын кошкондорго атайын алкыш баракчалары тапшырылды. Стол теннис боюнча мына бүгүнкү мелдеште буюрса ушул жогорку лига, ошондой эле биринчи лига, анан 50 жаштан жогоркулар, анан 60 жаштан жогорку жаш курактагы спортчуларыбызды тандап алдык. Ушул катышуучулардын арасында ушул мелдешке катышат. Стол үстүндө ойнолучу теннис боюнча дубандык чемпионаттын уюштуруучусу Жалал-Абад облустук стол тенниси федерациясынын адистери. Областын биринчилигини ануктоо боюнча стол теннис үстүндө турнир болуп жатат. Бул стол тенниси боюнча биздин ордубуз Кыргызстан боюнча биз Жалал-Абад областы биринчи местада турабыз, биринчи орунда. Кудай кааласа, ниетибиз чемпионат мирге, чемпионат Азияга, олимпиадалык оюндарга катышуу максатында ушундай турнирлерди өткөзүп жатабыз. Мына облус спорт комитетинин колдоосу болуп атат. Буйруса эми дагы чоң колдоолор болсо, буйруса мен ойлойм бизде жакшы жетишкендиктерге жетебиз деп. Кезинде Каракөл шаарында өтмөк куруучу болуп иштеген 75 жаштагы Токтосун Салымбеков жогорку курактагылар арасындагы категорияга кошулуп ойноду. Биз эми ошо Каракөлдөн келген 4 спортсмен теннис сүйүүчүлөрдөн болобуз. Азыр ушул жерде Жалал-Абадта болуп өткөн Газпром стадионунда ушул теннистик турнир болуп атат. Бул теннисте абдан жакшы спортта. Себеп дегенде, эмне дегенде, бул теннисте ар бир денең кыймылдайт, ары бери басасың, чуркайсың. Тенниске абдан жакшы машыгуучу спорт болот, теннис эсептелет. Кичи ракетка чеберлеринин облустук чемпионатынын жыйынтыгында жогорку лигада ойногон спортчулардын арасында стол тенниси боюнча Кыргызстандын чемпиону, спорт чебери Азамат Ергешев Жалал-Абад шаарынан биринчи орунду жеңип алды. Экинчи орунда Урмат Алибаев Шамалды Сай шаарынан болду. Байгели үчүнчү орун Жалал-Абад шаарынан Али Ахмеджановго буйруду. Жалал-Абад облысы Кыргызстан боюнча биз азыр биринчи местадабыз. Командныйдагы, анан мындай личный деп коет, личныйда биринчи местадабыз. Анан настольный теннис, стол тенниси Кыргызстанда аябай өнүгүп келип жатат. Анан кандай десем, күчтүү игроктор, жаш балдар чыгып атат, күчтүү игроктор. Стол тенниси боюнча Жалал-Абад облусунун быйылкы жылдагы чемпионатынын негизги максаты спорттун бул түрүнөн облустун курама командасын түптөө экендигин уюштуруучулар мелдештин жүрүшүндө белгилешти. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал-Абад шаары.